жолугушууда мен сизге менеджменттин концепциялары тууралуу айтып бермекчимин. Биринчи концепциясы бул уюмдун сырткы өзгөрүүлөргө болгон адаптациясы. Мисалы, мен менеджер катары пандемия учурунда сырткы өзгөрүүлөрдүн эсебинен жаңы кызматтарды киргизгени туура көрдүм. Анын ичинде мисалы кызматтарды же продукциямды кардарларыма жеткирүү боюнча. Мындан мурун биз андай кызматтарды көрсөткөн эмес элек. Бирок ушул абалга карап, коомдогу болгон өзгөрүүлөргө карап, эң туура жана натыйжа алып келе турган чечимдердин бири же ошо менин ишканамдын адаптациясы катары ушундай жаңылыктарды киргизүүнү туура көрдүк. Ошол себептен сиздер деле өзүңүздүн ишканаңызда жана ишканаңыз алып бараткан чөлкөмдө географиясында болуп жаткан өзгөрүүлөргө туура жана натыйжалуу чечимдерди каалып, ошо өзгөрүүлөргө адаптация кылышыңыз зарыл. Азыркы учурда байкасаңыздар керек, пандемиянын эсебинен көбүнчө ишканалар жаңы инновациялык методдорду колдоно баштады. Анын ичинде мисалы кардарлар менен мамилесин өнүктүрүү үчүн ар кандай тиркемелерди колдонуп, Zoom аркылуу жолугушууларды өткөрүп, электрондук мисалы келишимдерди түзүү боюнча. Андан тышкары байкасаңыздар керек, кээ бир ишканалар өзүнүн алып бараткан жумушунда кызматкерлерин мисалы үйдөн иштетип. Бул деген баары менеджердин колунда жана менеджердин чечими. Башкаруунун үчүнчү концепциясы бул адамдардын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша менеджердин иш алып баруусу. Менеджер өзүнүн ишинде ар кайсыл адамдар менен иш алып барат. Ар бир кызматкердин өзүнүн мүнөзү, жөндөмдүүлүгү ар башка. Келгиле ой жүгүртүп көрөлү. Эгерде ошо кызматкериңиздин мүмкүнчүлүктөрү чектелип, баягы өзүнүн ишин так аткара албаса, ошол эле себептен ошону иштен алып салыш керекпи менеджер? Же башкача бир жол табыш керекпи? Мен ишенем, жакшы менеджер деген ал ошо ишкердин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып, ошону ишинде калтырат. Анткени жаңы кызматкерди алыш үчүн менеджер билет, акча каражаттарын, убактысын талап кылат, коротот бекер. Ал эми ошонун үстүндө иш алып барып, ошо кызматкерди туура нукка салса, бул чыныгы мыкты менеджер болуп эсептелет. Башкаруунун кийинки концепциясы бул башкаруу структурасын жакшыртуу жана функцияларды бөлүштүрүү. Башкаруунун эки түрү бар. Бул горизонталдуу жана вертикалдуу. Менеджер өзүнүн ишин алып барып жатып, бир жалгыз гана түрүн колдоно албайт. Кырдаалга жараша өзүнүн позициясын өзгөртүп, кээде вертикалдуу башкарууну киргизип, кээде горизонталдуу башкарууну киргизип, ишкананы жылдырат. Ал эми функцияларды бөлүштүрүп жатып, менеджер ар бир кызматкердин функцияларын бөлүштүрүп, жалгыз гана өзүнүн оюн укпастан, ошол кызматкерлердин функцияларына жараша алардан ой угуп, анткени ал деген өзү жалгыз чечим кабыл албайт. Эгерде ушул сыяктуу көрүнүштөр ишканада туруктуу болуп, менеджер ушундай көрүнүштөрдү ишке ашырса, анда бул ишкана натыйжалуу болот жана ийгиликтерге жетишет.